Салам достор, бүгүн сиздер менен Ысык көлдүн жүрөгү болгон жана Ашланфунун мекени болгон Каракол шаарындабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле Каракол шаары аябай сонун өнүгүп жатат. Жана эли дагы меймандыбыз. Бүгүн сиздер менен биз Караколдо бир сериал тартылып атат. Ал сериал кандай сериал, режиссеру ким, актерлор кандай, чогуу биргеликте көрөбүз. Кеттик анда. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле биз азыркы учурда съемочный площадкага келдик, тартуу аянтчасына. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле Азо кыргыз дүйнөсү, бул деген Руслан Акун. Бул жерде Руслан Акундун сериалы. Кандай сериал? Кара алтын, черное золото деп коелу. Ошол боюнча экен, бул нефть боюнча эмес, тилекке каршы. Бирок сонун сериал болот, алдыда көрө турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле туугандар, карасаңыздар, полный материал, команда. Бул команда өзгөчө экен. Эмелери боюнча билбейм ба. Ар бир кино команданын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар экен. Ошондой сыяктуу эле бул команданын дагы өзгөчөлүгү аябай тыкан десем болот. Бир башкача балдар иштеген да. Азыр учурда кино тартылып атат. Моменти азыр садикте болгон окуя окшойт. Тиги көрүп атасыздарбы? Нуркул менен келинчеги, Нуркул мырза менен келинчеги. Кара өзүнүн кызын что-то подарок алып келди окшойт. Бул сериалдан көрөбүз. Ушул моментти азыр бир нече жолу тартышат. Көрдүңөрбү? Стоп, тартылып бүттү. Биз азыр смена кадр болгон чейин как раз жирге алабы эле. Кечке переживать этип отурдум деп коесуңар, атайын келсеңиздер. Келбесе эч нерсе дей албайбыздар бакачы. Ооба да. Саламатсыздарбы? Кандай тартылып атасыздар? Настроение кандай? Съемкада ар дайым настроение сонун болот, анткени жакшы көргөн жумушубуз. Көп сааттардан иштеп атабыз. Эң аз дегенде 12-14 саат иштеп атабыз. Бирок настроение сонун. Бүгүн эртең канчада башталды? Бүгүн эртең 6:30 подъем болот дагы, 7:30 жумуш башталат. Так, сериалдагы образдарыңыздар кандай? Сериалдагы образ мен негизи көп жылдан бери каалап жүргөн ролдордун бири. Бирок персонаж катары мага такыр окшош эмес. Бирок аябай жакшы көргөн образ персонаж болуп атат. Менин персонажым Бакыт деген киши бул бир аз жеңил ойлуураак десек болот да. Мен жашоодо андай эмесмин. Жеңил ойлуураак, анан кыйынчылык түшүп калганда мындай жеңил ойлуулук кылып, бир аз азгырылып кеттик десе болот да. Ошол. Сиздин образыңыз? Менин образым эме? Дайымкыдай эле спокойно эменин Бакыттын жубайы болом. Ошо жанында кичине мындан акылдуураак болом. Мынтип деп турам. Мудрая жена. Мудрая жена. Негизи эле ошол эме деп коет го, аял киши мындай акылдуураак болот, мындай возраст, жашы тең болсо дагы депчи. Ошондой бул негизи келинчегим, жубайым эме болот да. Кинодо, сериалда классташым болот. Классташыма үйлөнгөн болом да. Ошол бул жакта мындай Улуураак аял. Улуудай болот да, менден улуудай болот. Мындай. Сизден ырбастырыптуураак болду, э? Сон. Бул ролду ойногонго сиздерде кандай кыйынчылык болду? Же ошол кыйынчылыктарды жеңгенге эмне себептер болуп атат? Съемканын бүгүн канчанчы күнү? Böyle 10 болуп калды го? 10 болду. 10 болду. 10 күндөн бери Караколдосуздар. Жок, башында 3 күн Бишкекте тарттык. Ошол башындагы 3 күн негизи съемкадагы любой кинодогу башында 3 күн бир аз кыйыныраак болот. Неге дегенде, ушул эме персонажга көнүш, мындай толук түшүнүш үчүн бир аз убакыт керек. Ошол башында бир аз кыйын болду, бирок сценарийди жакшы билип, билгенге байланыштуу мындай көнүп кеттик. Опыт дегенде деле көнүп кеттик. Бир аз кыйынчылык эме болгону комедийный эмес да. Комедия эмес да. Криминальная драма десек болот. Ошол болду.
бир жерден тамашалап кетким келип эле ушундай болот да. А так аябай мага жагып атат негизи. Аябай жагып атат. Эми Кудай буйрса көрөрмандар дагы айтат. Персонажым аябай жагып атат. Сценарий эң биринчи мен сценарий аябай күчтүү. Биз буга чейин только кинолорду тартып аттык, өз кинолорду көрдүңүздөр. Команда бир аз азыраак болот экен. Сериалда болсо команда көбүрөөк болот экен арзанча. Бир эле кадр тартканда канчалаган оператор болот. Микрофону бар адамдарды санасаңар канча штук. Так 1, 2, 3, 4, 5, 6. Могул жерде эле 8 ана. Короче, туугандар. Руслан Акун командасы менен реально старается да силердин кинону көрүш үчүн. Необычный кино тартып атат. Анын бунун да өзгөчөлүгү бул криминальная драма деди. Туугандар мен карагыла азырчы. Могул жанагы эле сцена. Просто биз могул жерде тартканда могул камераны тепти үстүнөн тартышты. Азыр болсо артынан крупный план менен тартып атат. Өзүңүздөр көргөндөй эми съемканын бул бетине өттүк. Короче, тетип отургандар жана эмелер. Экинчи режиссер Алтынбек мырза тетип карап отурат. Жана камерамен тетип үстүдө тартышкан. Азыр болсо могу биз местный Караколдун элинде дагы тартылып атат экен. Бир аз сурайлы, эмнеге келишти, кимдер, балким мен оюмча бул баягы өздөрүнүн тетип жаш балдардын ата энелери го. Саламатсыздарбы? Кандай старластарбы? Бул жакта эмне кылып жүрөсүздөр? Кимге келдиңиздер? Биякта ошо кыргыз киносу кино тартып баштаптыр. Анан мен өзүм ушу садикте иштейм. Тарбиячы болуп иштейм. Анан балдарым менен алып келип көрүп атабыз ошо. Бул жерде сиздин балдарыңыз ойноп атабы? Мен балдарымды алып келдим, пока балдарым катыша элек. Катыша элек. Азыр кийинки катыштырабыз дешти. Кийинки катышат. Сонун, чоң рахмат. Эжеке, сиз бул жакта саламатсыздарбы? Мен дагы ушул жерде иштейм, тарбиячы болуп. Жакын жерде жашайбыз. Ушул садикте иштейм. Ушул садикте иштейм, тарбиячы болуп. Анан бул балам алып келгем киного тартылабыз дегенден. Ошо күтүп атабыз. Ооба, будущий. Может, болуп калаттыр. Сонун. Жакшы. Канча күндөн бери болуп атат? Бүгүн эле. Бүгүн эле. Биз эртең менен чакырышты, ошо балаңарды алып келе калгыла деп ошого келип калдык. Сонун. Буюрса кинодон көрөт экенбиз да балаңызды. Буюрса. Сериалда, э? Ооба, сериалда. Аты ким балаңыздын? Аты Тилектеш. Тилек. Кармандын эң кызыктуу мүнөзү. Эң кызыктуу мүнөзү жана өзгөчөлүгү. Сен айтып берчи? Менин оюмча башында кичине карапайым жөнөкөйрөөк болот. Анан бир башына бир нерсе түшөт, бир кыйынчылык десем болобу же кандай бир нерсе бир окуя болот да. Сыноо. Ооба, сыноо деген туура экен. Сыноо түшөт, ошондо кадимкидей өзгөрө түшөт. Ошол мүнөзүнө аябай таң калгам да. Баары таң калат го дейм. Башкача болот. Резко момент өзгөрөт экен. Момент өзгөрөт. Баа эч нерсеге карабай, башкача болуп калат да. Биз көп нерсени эмеден да айта албай атпайбызбы? Спойлер болбош. Спойлер болбойт. Ошол үчүн ойлонуп калып атабыз. Кызыктуу өзгөчөлүгү негизи эле бул персонажды өзү жаман көрөт экенмин. Мен жактырган роль болсо дагы ал персонаждын өзүн жаман көрөм. Ошондуктан мындай өзгөчө бир характери бар деп деле мындай айта албайм. То есть мындай жакшы көрүп айта албайм да. Ошо как мужчина даже алсызбы, э? Ошондой деп ойлойм да. Характери алсыз болот ба? Ошо. Характери алсыз болуп калат да. Түшүнүктүү. Биздин ортодо турган жылдыз. Бул кыз биздин кызыбыз, экөөбүздүн Аяна деп коелу. Персонаждын аты Аяна, өзүнүн аты Азалия, э? Биздин кызыбызга окшош. Өзүнүн кызга окшоп кеткен чынында. Ана? Сүйлөп койчу, бир каарманыңдын жөнүндө айта кет. Менин атым Азалия, кинодогу атым Аяна болот.
кинодогу жашым 6-да, чыныкы 7-де. Бул ролду кандай жагатабызга аткарган? Ооба. Жеңил эле болуп атабы биз менен ойногон. Ооба. Атаң урушпай атабы кинодо? Апаң чапаң. Ушул эле көрсөтүп жатабыз. Эме сонун эме болуп кеттик. Эмне эле? Келгенде эле мен билген эмесмин, съемкадан көрдүм. Кызым алып аткарганча сразу эле эмнегедир өзүмдүн кызым окшош болуп эле жакшы көрүп эле, жөн эле ойноп эмес, чын эле жакшы көрүп ойноп. Мындай эмедей сезилип атат да мен кызым 7 жашка чыкканда мен кызым ушундай болот окшойт деп эле ушундай элестетип атат. Жылдызды болсо машина Көз тийбесин. Сериалдын кайсы сценасы тартуулуусу өзүңүздөрдүн эсиңиздерде калды? Меникинде эме өзгөчө эсте калган ошол мушташ сахналары бар. Еще өзүмө бир топ жашылуу Жээнбек байке менен аткарабыз. Анан ошол аябай эсте калды. Ал еще тартылуу съемканын 1-2 күнүндөбү же 3 күнүндө эле болду да. Ошол кызыктуу болду. Өзгөчө эсте калганы менен аябай кызыктуу болду. Мага жакты. Ошондой мындай сахналарды эңсеп жүргөм негизи мушташы. Ооба. Ошол эсте калды. Анан денем көгөргөнгө чейин эме болду да. Эме жок беле? Эмне деп коет эле? Дублер деп коет. Жок, дублер каскадерлор болду, бирок каскадерлор бизге монтип мушташасын деп көрсөтүп берди, бирок өзүбүз ойнодук да. Сонун болуп турду. Режиссер Алтыкбай аке да ушундай эмелерди жакшы көрөт да. Анан мындай эме кылдырбайт да. Живой эмоция чыксын деп мындай артка мындай бир нерселерди защитка деп коет, защиткаларды салдырбай эле мындай жука темир менен чапкан жерлери бар болчу. Ошол бир 8-9 дубль болду окшойт. Зарканып калдым да аягындачы. Бирок сонун чыгып атты да. Ошол аябай эсте калды. Сеникиндечи? Меникинде пока азыр спокойный эле съемкалар болуп атат. Канча? 4-5 эле эме сменам окшойт. Бирок алдыда сценарийде бир сонун сцена бар. Ошону аябай күтүп атам, мындай эсте калып сонун. Ошол аябай. Жанагы сени. Сонун. Сагачы кандай болду? Жакшы. Аябай эсте калган кайсы болду? Азыр пока сен Нуркулдуку көбүрөөк болуп атат да, биздики кээде келип кетип ушинтип эле азыраак болот. Семейный сахналарыбыз эң кызыктуу жактары алдыда болуп атат. Өзүбүз да күтүп атабыз. Сонун мен эң нерсе жаңы байкаганым, азыр бардык кинолордо, көп кинолорду тарттык да. Эң кызык жери могу экен да. Бардыгы өзү аткарып атканга аракет кылып атышат экен. Бардыгы баягы каскадер жок, өзү аткарып, өзү күйүп. Мисалы жалыңда деле, тетиги экшн кинокомедия Сапар байкелерде деле өздөрү аткарганга аракет кылып атышптыр да. Бул значит биздин кыргыз кинонун дагы бир жогорку уровеньге чыгып аткан белгиси го дейм, Ооба. Ошол дагы анан ошо тартып аткан актерлордун мен ойлойм жумушуна аябай берилгендиги, жакшы көргөн кесиби болгондуктан мындай өздөрүнө да кызык болгон үчүн өздөрү мындай оор сахналарда өздөрү ойноп атат деп ойлойм да. Сиздечи? Мындай чувство да, мисалы жана машинада сценалар болот го, эле ысыкта келе атабыз да. Бирок эмнегедир эме сразу терезелерди жабабыз, начали дейт. Анан ошондо уже ысыгын сезбей каласың да, уже ойной бересиң. Ысык ага чейин уже бүттү, токтогула дейт. Сразу ысыгын сезип баштайсың, кыйналып баштайсың да. Алтынбек байке, ассалам алейкум. Калайсыздар? Жакшы рахмат. Биринчи эле суроом, сиз көп кинолорду тартат элесиз. Ооба. Азыр сериал. Сериал буюрса. Айырмасы эмне экен? Айырмасы деген команда чоңураак болот биякта деген, күн дагы көп болот биякта деген. Бул сериалга 2025-жылы 1 ноябрдан баштап эле даярданып баштаганбыз. Сериалгачы именно. Анан деген мына ушул күндөргө туш келиптир. Тартып атабыз, Кудай буйрса. Бул канчанчы күн? Бүгүн 10-чу күн болду. 10-күн. Сериалдын аты жана Кара алтын. Кара алтын. Кара алтын сериал. Жанр Криминальный драма. Эме деле, крестный отец деген. Буюрса мага жетпейт го крестный отец, бирок болгон аракетибизди кылып атабыз. Эме кыйынчылыктар кандай болуп атат? Бул сериалдын эмеси кандай? Сюжети деген ошол
кандай десек азыр пока Интрига кылсаңыз. айтпай эле туралы бул деген бир егер болот, егер дегенде деген эме токойду кароочу. Ошонун баласы деген охотник болот. Атасы эме кылып жүргөн болот. Атасы ошо охотага үйрөткөн болот кичинекей кезинен. Анан бул охотник болуп Москвадан келген туристтерди охотага алып чыгып жүрүп, анан ошо тоодон эме табылат, алтын табылат. Анан бардыгы башталат. Анан бүт баардыгы башталат. Алтын табылгандан кийин ошо кызыктын баары ошондо башталат да. Сонун. Таныңыз байке сизде. Жакшы. Бул сериалда кандай келип калдыңыз? Мен үйдө жасап эле моунду эле. Чырык илим калмаратып, сиз керексиз деп калдык ошо ойдон. Түнү менен бияка келип калдым, караколго. Укта чыккан жок. Сюрприздер көп, творческий. Бул кинону негизи кино тандаганда сиз сценарийге басым жасайсызбы же кандай тандайсыз? Сөзсүз түрдө биринчи сценарийге басым жасаш керек деп ойлойм. Материалга. Материал сени тартса, жүрөгүңө жакса, андан кийинки иштерге, этаптарга өтүш керек деп ойлойм да. Мен өзүм негизги принциптерим ушул. Анан бул компания менен биринчи жолу иштешип атам. Анан, если честно, бир убакта 3 проект түшүп калды. Анан экөөнү тандадым. Биринчиси бул, анан да бирөө. Тилекке каршы графиктерди ал келбей калып, экөөнүн отказ кылганга туура келип калды. Анан сөзсүз түрдө, анан бир кызыгы эми кинода ар кандай болот да. Форс-мажорный арка-өркө күтүүсүз окуялар болуп кетет. Если честно, бүгүнкү сюрприз мага кичине оорчулук жаратып турат. Бул профессиональный эмелерге караганда. Потому что разведка кичинеден баштап кичине адаптацияга кирип келем деп ойлогом да. Келсем, ошо финальный ключевой сценаларды коюп койгон экен. Ошончун ары бери сиздерге убактың болбой, моундай тексттерди жаттап атам. Негизи эме кинонун дагы бул театр эмес да. Театрда да жакшы дечи, как бы күндө репетиция болот, тияк-бияк даярданасың. Биякта мотор, камера, публика кечке сени күтүп турбайт, жоопкерчилик аябай чоң. Орусча айтмакчы, действиясына жараша биз анын образын аныктайбыз. Мен негизи бул сценарийде жакшы адам болгум келет, бирок турмуштун кычаган турмуштун мындай орусча айтмакчы диктовкасына туруштук берүү деп ойлойм. Жанагы орустардын сериалдары бар го, Кремень деген сыяктуу. Эми орустардыкын деле мисал келтирбей деле койсо болот. Ал сериалсыз деле өзүбүздүн жашаган турмушубузда. Сиз жаман адам болгуңуз келбейт. Кээ бир убакта ушундай жаңылыштыктар болуп калышы мүмкүн да. Туура. Ошо. Сонун рахмат. Анан акыркы суроом, сиз могу кинону күндүн акырында кантип эс аласыз? Көлдүн жээгине орой салып атасызбы же ательеге? Мен биринчи жолу келдим, мага эс алуу ошол площадкада ийгиликтүү образ жаратуу, ошол эс алуу да. Биягың болбой атса, Кудай сактасын. Бул жоопкерчиликти туура Кудайым буйрса, туура багыт менен өзүң иш жылдыттарлык иш алып барып турсаң, ошол сүрөткер, чыгармачыл адамга. Сонун чоң рахмат берген үчүн. Өзгөчө жооптор болду. Роль даярдоо процессинде кандай ыкмаларды колдоносуз? Анчалык деле ыкма колдонуп деле эмес, өзүм сезгенимди ойнойм, анан режиссердун задачасы менен эле ошого жараша аракет кылам. Бул сериалга болсо менде аябай деле көп убакыт болгон жок. Физически болсо ошол бир аз арыктаганга аракет кылдым. Анан айылдык Караколдук регионунун баласысың, ошон үчүн күйдедим, велосипедте күйүп жүрө бердим. Дагы эмне? Ошол эле. А так сценарийди окуп ошо өзүм сезгендей ойногонго аракет кылам. Ошол мындай көбүрөөк жардам бергендей сезилет да мага. Ошол. Негизи өзүң сезгендей ойногон жакшыраак го дейм. Атайын эметсең билбейм кандай болот. Сиздерде бул эме экен да, импровизация күчтүүрөөк экен да, Балким
балким билимдүү профессионал актерлор башкача өздөрүнүн ыкмасы бар чыгар, бирок биз ушу пока ушундайбыз да. Бирок мен деле окуп атам буюрса негизи. Жер үй жагабы же квартирабы? Негизи биз башынан квартира жакчу, көп кабаттуу үйдөнчү. Бирок азыркы учурда Маделена кандай билбейм, мен аябай жер үйгө кызыгып атам да. Негизи план боюнча ушу Маделена экөөбүз сүйлөшүрчүбүз. 40 жашка чейин аман болсок, квартирада жашайбыз дагы. Анан шаардын четинен алысыраак эле жер үй салып алып, ошол жакта эле жашайбыз, дечибиз да. Бирок азыркы учурда аябай жер үйгө кызыгып атабыз. Ага 40ка жыкпай эле албайбыз. Ошондой болуп атат. Буюрса, Кудай буюрса. Сага жер үйбү же квартира? Мага эме болсо да мындай шаардын четинен андай шамал жүрүп турган жак бар го, шаарда шамал жок го. Шамал жүрүп турган жак, анан кенен коросу менен жер үй болсо, ошондойго көчкүм келет. Ошол бияка келип алып дагы эме деп атабыз негизи. Шаарда жумушубуз болбосо биякта эле жашай бермек экенбиз деп атабыз. Азыр мында карабайсыңарбы, ысык күндүн алдында турабыз да, мисалычы, бирок шамал тийип атат да. Нормально да, мынтип чыдап турабыз. Ал Бишкектен ужас болуп кетпейбиз. Биздин көрүүбүз ушуну менен соңуна чыкты, туугандар. Алтынбек мырза менен көрүүчүлөргө бир сюрпризибиз бар. Бул Кара алтын деген сериалыбыз буюрса Азо онлайн кинотеатрына чыгат. Анан эң жакшы комментарий жазган кишиге деген менден белек болсун. Полный серияны Азо онлайн кинотеатрынан бекер көрүп алат. Аны силер өзүңөр жыйынтыктап, анан мага айтып койсоңор, биз ошол кишини аныктагандан кийин доступ беребиз. Бир адамга же 10 адамга? 10 адамга деле кылып койсоң. 10 адамга. Все, анакей 10 адамга. Все, чоң рахмат Алтынбек байке. Алтынбек байке айткандай, бул сериалды Азо тиркемесинен көрөсүздөр. Комментарий жазыңыз, жактыруу калтырыңыз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.